бизде айлана чөйрө менен тааныштыруу жана кеп өстүрүү сабагы. Силерге жагымдуу маанай каалаймын. Күндөй болсун жүзүбүз, ынтымакта, биримдикте болсун күлкүбүз. Сабакка даяр болсоңор, сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн биз силер менен жыл бою өткөн темаларыбызды жыйынтыктап кайталайбыз. Силер бир жыл бою айлана чөйрө менен тааныштыруу жана кеп өстүрүү сабагынан көптөгөн кызыктуу жомокторду, ырларды окудуңар. Сабакта силер менен көптөгөн темаларды өттүк, үйрөндүк, сүрөт тарттык. Эми силер мектепке барууга да даярсыңар. Силерди эмки жылы мугалимиңер мектептен тосуп алат. Анда өткөн темаларга саякатка барып келели. Балдар, мен силерге табышмак айтайын. Табышмактын жандырмагын таап көргүлөчү. Тоголокмун, кыпкызылмын, бутакта өсөм жай бою. Пайдалуумун баарына, мени жакшы көрүшөт. Бул табышмактын жандырмагы кандай болду экен, балдар? Ойлонуп таап көргүлөчү. Туура, бул алма. Келгиле, кийинки табышмакты таап көрөлүчү. Мөлтүрөп тизип койгон шууру десең, оозуңа балдай тамат үзүп жесең. Кана, тапкылачы. Туура айтасыңар. Бул жүзүм. Алма менен жүзүм булар өсүмдүктөргө кирет. Бул жемиштер биздин ден соолугубуз үчүн эң маанилүү. Бул жемиштерди көбүрөөк жесек, ден соолугубуз чың болуп, көзүбүздүн көрүүсү дагы жакшы болот. Бул жемиштер биздин өлкөбүздө дагы өстүрүлөт. Балдар, азыр биз оюн ойнойбуз. Себетке мөмө жемиштерди жана жер жемиштерди салабыз. Сүрөттү карасаңар, бул жакта жемиштер жана мөмө жемиштер. Буларды азыр себетке экиге бөлүп салабыз. Капуста. Капустаны кайсыл себетке салабыз? Туура, капуста бул жер жемиш. Ал эми жүзүмчү? Туура, жүзүм мөмө жемишке кирет. Помидор. Помидор бул, туура айтасыңар, помидор жер жемишке кирет. Ал эми картошка болсо, кайсыл себетке салабыз? Ооба, картошканы жер жемиштерге кошобуз. Алмурут. Алмурут бул мөмө жемиштердин себетине салынат. Ал эми бадыраң бул жер жемиштердин себетине салынат. Шабдалычы? Кана, кайсыл себетке салабыз? Туура айтасыңар, шабдалыны мөмө жемиштерге кошобуз. Баклажан. Баклажанды жер жемиштердин себетине салабыз. Банан. Бананды кайсыл себетке салабыз? Туура таптыңар, балдар. Банан мөмө жемиштерге кирет. Демек, мөмө жемиштердин себетине салабыз. Кийинки алча. Алча мөмө жемиштерге кирет. Ал эми пияз болсо, жер жемиштерге кирет. Ал эми акыркы бул малина. Малинаны кайсыл себетке салабыз? Ооба, туура таптыңар. Малина жер жемиштер себетине салынат. Азаматсыңар. Келгиле, балдар. Азыр силер жаныбарлардын балдарын тапкыла. Уйдун баласын эмне деп атайбыз? Туура, музоо деп атайбыз. Уйдун баласы музоо. Койдун баласы? Туура, койдун баласы козу деп аталат. Эчкичи? Эчкинин баласы? Улак. Туура. Жылкынын баласын эмне деп атайбыз?
кулун деп атайбыз. Эң туура. Булар кандай жаныбарлар эле? Силер айтып көргүлөчү? Туура, чөп жечүү жаныбарлар. А буларчы? Булар жырткыч жаныбарлар. Кана балдар, азыр гимнастикалык көнүгүү жасап, колдорубузду эс алдырып алалы. Колубузду алабыз. Бармагым чоң атам, сөймөйүм чоң апам, ортом өз атам, аты жок өз апам, чыпалак бул мен. Биз бактылуу үй бүлөбүз. Булар менин үй бүлөм. Кана балдар, бул жерден жай мезгилине тиешелүү болгон кийимдерди тапкыла. Ашыкчасын алып салгыла. Сүрөттү карасаңар, сүрөттө куртка, майка, топу, моюн орогуч, колкап жана көйнөк, пальто турат. Келгиле эми бул сүрөттөрдөн ашыкчасын алып салалы. Ашыкчасы кайсылар? Туура, ашыкчасы куртка, топу, моюн орогуч, колкап жана пальто. Булар кыш мезгилинде кийле турчу кийимдер. Ал эми майка менен көйнөк жай мезгилинде кийилет. Балдар, биз азыр өткөн темаларга саякаттап келели. Азыр жашынган тамгалар оюнун ойнойлу. Оюндун шарты боюнча үйдүн артында эмнелер жашырылгандыгын табышыңар керек. Кана, эмнелер жашырылган таап көрөлүчү. Үйдүн артында эмнелер турат? Силер туура таптыңар. Стол, сыналгы, аягында муздаткыч жашырылыптыр. Абдан жакшы аракет кылдыңар, балдар. Балдар, силер эми окууга даярсыңар. Силер айтып көргүлөчү, окууга керектүү болгон окуу куралдарын атап көргүлөчү. Ооба, китеп, дептер, калемсап жана башка көптөгөн окуу куралдары керек болот. Алгач мектептеги жана класстагы жүрүм-турум эрежелери менен таанышып алалы. Сабакка кечикпей, өз убагында келүү үчүн үйдөн эртерээк чыккыла. Мектепке кетээрде бутуңарды тазалап, өз боюңарды түздөп киргиле. Эшиктен адегенде кичинелерди, андан соң мугалимдерди киргиз. Танапис убагында аз болсо да таза абада эс алууга аракет кылгыла. Өзүңө тыкаан бол. Сабак учурунда классташтарың менен сүйлөшүп, аларды алаксытпа. Тынч отуруп, сабакка көңүл бур. Мектептеги буюмдарга зыян келтирбе. Тартипти сактап, жакшы окуп, көптөгөн ийгиликтерге жетишебиз. Мектепте өзүн кандай алып жүрүү керек экендигин билип алдыңарбы, балдар? Мектепке эмне үчүн келет экенсиңер? Туура айтасыңар, окуп, билим алуу үчүн келесиңер. Эми биз силер менен, достор, окуу куралдарынын сүрөтүн тартабыз. Азыр мен силерге окуу куралдарынын бири болгон китеп менен калемсап жана сызгычтын сүрөтүн тартып берем. Силер дагы өзүңөргө жаккан окуу куралдарынын бирин тартсаңар болот. Азыр мен китепти тартып берем силерге. Мына балдар, мен силерге китептин сүрөтүн тартып бердим. Азыр сызгычтын сүрөтүн тартабыз.
Эми калем саптын сүрөтүн тартабыз. Эми тарткан окуу куралдарыбызды боёйбуз. Китепти мен четтерин көк түс менен боёйм. Эми калем сапты боёйбуз. Калем сапты ачык кызыл түстөгү менен боёйбуз. Мына балдар, мен силерге окуу куралдарына керек болгон китеп, сызгыч жана калем саптын сүрөтүн тартып бердим. Мен силер менен 4 чейрек бою бирге аралыктан болсо дагы эфир аркылуу жолугуп сабак өткөнүмө абдан кубанычтамын. Алдыда жай мезгили келе жатат. Жакшы, көңүлдүү эс алып, ден соолугуңарды чыңдагыла. Ошону менен бирге жайкы каникулда кызыктуу жомок китептерди дагы окуп тургула. Силер эми 1 сентябрда жаңы мектеп босогусун аттайсыңар. Окуудагы ийгиликтерди каалайм. Сак саламатта калгыла.